Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн сүйүнүчтүү кабар менен бөлүшкөнү турабыз. Эмнеге дегенде Хамза уулубузга ачылган сбор аягына чыгып 170 миллион чогулуп турган чагы. Askar gel kabak bas. Askar. Jadaklar çok bölüm ketmesiniz. Biz ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Баарыңыздарды чакырабыз буюрса. Эртерээк тезирээк жабылып калат деген үмүттөбүз. Алла разы болсун сизге эже. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Мен Хамзанын атасы болом. Бул мен эми жарым жылдан бери сүйлөп, жарым жылдан бери эфирге чыгып, жарым жылдан бери жүгүрүп жүрөм. Иншалла Хамзаныкы Кудай буйрса жабылып калды. Мына саналуу мүнөттөр азыр шотторду чыгарып атышат. Кудай буйрса жабылды. Мага келген акчалар, бул жака келген акчалар полный бул жака өтүп атат. Асландыкын келиңиздер, эч жака кайтпаңыздар. Мына үй кара орозо айында дагы бир жума каттык салып коёкчу. Асланды да сактап коёк. Айтарым, бул орунду мен ошол 1 жылдан бери жүгүрүп турган бери сурап атам. Бул орунду үчүн мына биринчи типтагы өтө тяжелый, өтө ошол уколду алышыбыз кажет. Ошол укол гана сактап калат. Бул Арсландыкы да өтө оор, тезирээк алышыбыз керек. Ошол үчүн экендештер берсеңиздер дагы ке бериңиздер кайтадан. Биздин телефонго дагы чыкмал. Эжекебиз мына машинаны таштап кетти. Чоң рахмат, балдар да ыраазы. Алла разы болсун. Ушундай машиналарды алып келип берип, ушундай эжекелерибиз бизди колдоп атат. Келиңиздер эжеке дагы байкелер. Кайтып карабаңыздар. Бул кичинекей наристелерибиз биз үчүн өтө чоң. Алтындан дагы мындай дүйнөдөн да кымбат ат балдарыбызчы. Ошон үчүн күйүп жанып жүрөбүз. Бардык ата-эне үчүн бала кымбат. Барыңыздар, ана Хамзаныкы жабылды. Аллага шүгүр, ушундай колдоолоруңуздар менен. Асландыкы да жабылып кое үчүнчү. Сураныч сиздерден эч жака кайтпай 1 сом берсеңиздер, кайра 5 сом берип келиңиздер. Айтарым өтө оор, биринчи типчи уколду тезирээк алышыбыз керек. Аслан ушул
тез күндө алса, как балдар катары ойноп кетет. Анткени бала жаш, мен бул орунду 1 жылдан бери сураштырып, 1 жылдан бери врачтар менен артында жүрөм. Катары 1 жылдык акы менен айтып коеюн, өтө оор. Келиңиздер сактап калайык. Бул дары сактайт ошол. Дооруну токтотот сиздердин сураныч. Аллах Таалам эч кимге муктаж кылбасын өзүнөн башка. Жана дагы мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле, бул жерде сейрек кездешүүчү оору менен ооруп жатат. 170 миллион керек, бул оңой эмес да, бирок көп түкүрсөк бөл болот. И сиздер ушундай бул эми эч кимдин гарантия жок. Балким бизге деле туш болуп калышы мүмкүн. Бирок ушу сиздердин кылган садакаңыздар, сиздердин кылган жакшылыктарыңыздар, сиздердин алып келип жаткан нерсеңиздердин бардыгы сиздерге келе турган кырсыктардан, балелерден, жамандыктардан сактайт. Ошондой келиңиздер, чогуу биргеликте жардам берели. Иншалла. Келиңиздер. Жигиттер барыңыздар, ушу жерден кетпей, боз ачып кеттиңиздер, боз ачар болот. Эжеке, YouTube каналыңыздын аты кандай? Көрбөс Алла разы болсун эжеке, Алла разы болсун. Эжеке, кичине удостоверение калып коюптур. Кишилер, саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Урматтуу Селим. Хамза менен Аслан улустун башына ушундай кыйынчылык иш түшүп турганда, элибиздин антыбагы биримдиги дагы бир жолу дайындалып турат. Кыргыз ошонубуз менен кыргыз келбес, кыйынчылык учурда башыбыз биригип ошол нерсени уюштуруп аткан Атакул ака, Аскар мырза, Нуржигит мырза, жалпы ушул жердеги канча күндөн бери баягы эмгек кылып аткан жалпы жамаатташтарга жеке өзүмдүн атымдан Кыргыз Республикасынын жоопкерчилигинин атынан ыраазычылык билдирем. Ошол жасалып аткан иштерди көрүп мен дагы баягы четтен тура албай, өзүм дагы колдон келишинче үй-бүлөбүздүн атынан салымыбыз аз да болсо салымыбыз болсун деп. Эми Орозонун күнүндө баягы айтып коет, бир Алла баягы инсанга ыраазычылык билдире албаган, жаратканга да, Кудайга да ыраазычылык билдире албайт деп. Ошондуктан ошол сиздерге өзүмдүн атымдан дагы ыраазычылык билдирем. Ушул жердеги жалпы жамаат, урматтуу мекендештер, кайсы бүгүн 7 тууганда ушу 2 уулубузга чогултуп жүрөт. Эми кээ-бирки адам бере албаган менен убактысын берип, баягы чогултуп кызмат жүрүшөт. Пайгамбарыбыздан да жакшы хадис бар. Ким бир иштики жасалышына себепчи болсо, аны аткарган менен барабар дейт. Ошол себептен Кудай буйрса, куттуу берекелүү ыйык Рамазан айында сиздерден жалпы жамаатыңыздар да бул нерседен Алла Таалам берекесин берсин, кулукбай болсун, бул дүйнө ахиреттен жакшылыгы, бактылыгы насип болсун. Эми 2 уулубуз Алла Таалам ошо менетиңиздер ахиреттен кайтып жараткан өзү колдоп, ошол элибизге аман эсен, алты саны аман, ден соолук бүтүн болуп келип, ошол бүгүнкү мына активист жалпы биздин кыран жигиттер катары келип, келечекте элибизге, мамлекетибизге, мекенибизге кызмат кылышты насип болсун. Анан мен дагы ушул өзүбүз колдон келишинче баягы үй-бүлөбүздүн атынан алып коебуздар, аз да болсо. Анан биз ошол бул жигиттерибиздин кызматын көрүп туруп, мындай ыраазычылык кагазын алып келди эле, жоопкерчиликтен жеке өзүмдүн атымдан уруксат этместер тапшырып койгон. Бул жерде урматтуу Жалилов Атакул Абдыратимович, сизге Кыргыз Республикасынын жоопкерчилиги жана жеке өзүмдүн атымдан калкыбызга көрсөткөн көмөгүңүз жана коомдук иштерге жигердүү ишмердигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сизге узак өмүр, бакубат турмуш жана ден соолук каалайм. Бардык баштаган ишиңизде ийгиликтерге жетип, аракетиңиздер жана эмгегиңиздер арта берсин. Жакындарыңыздын жанында жалпы элдин кызматында аман жүрүңүз. Урматтуу менен Кыргыз Республикасынын жоопкерчилигинин депутаты Кубанычбек Кубанычбекович. Сиздердин бул биринчи акыркысы эмес, башталышы. Ошондой эле ыраазычылык кагаз менен урматтуу Сапарбек уулу Аскарбек мырза да дайым соопчулук иште мындай алдыда жүрөсүз, ишиңиз ийгиликтүү болсун, сиз менен Болчаңлар. ошондой
эле ыраазычылык менен урматтуу Талгарбек Нуржигит мырза, сизге да атын атаса куту сүйнөт дейт. Бул жерде барыңыздар татыктуустар. Анан эми биз карап көрүп чөнөстөргө колдон келишинче алып келдик. Мындан ары элибизде жалаң жакшылык болсун, силерди Алла Таалам ушу жакшылык жолдон утуңуздарга кайдырбасын. Рахмат, чоң ушинтип өзүбүздүн агаларыбыз келип, ушинтип колдоо көптүк көрсө көл болот дегенде ушинтип өзүбүздүн агаларыбыз келип колдоп аткан болсо, биз дагы ар дайым кызматтабыз. Сиздер эле ушинтип бизге дух берип турсаңыздар, биз мындай жакшылыктардын көп жеринде буюрса катышабыз. Мына болобу экен, болбойбу экен деп үмүтсүз болуп аттык эле. Мына өтө чоң 170 миллион деген сом бул өтө чоң акча. Мына Хамзанын сборун бүтүрүп, бүгүндөн баштап уже Асландыкын баштады. Ушундай агалар келип ушинтип жок дегенде кошо албасаңыздар дагы жакшы сөздөрүңүздөрдү сүйлөп, бизге дем күч берип кетсеңиздер, биз аябай ыраазы болобуз. Чоң рахмат. Бул жүргөн машинасын берип койгончу, бул өтө кыйын нерсе, жигиттер. Кийгизеңизчи, алдына. Машинаны жуудуруп, тазалатынча алып кеп берди. Маркасы эмне бул не? Жо, Mitsubishi. Болду. Эми эмне болгон болсо да сыйпак. Жо, бияктан сүйлөрү жалды. Assalamu alaikum. Машина өзүңүздүкү? Өзүм. Сизби? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Так, камера бияка өткүлөм. Балдарга да алып келдиңиз. Кана. Хамзанын ата Руслан. Самар кана. Ушакта туруп эле камера. Келгиле. Ушундай турасың. О, келиңиз. Аскар бияка өтсүн. Бияка өтөлү. Кана. Так, камера биякта иштегиле. Самар. Кана шопур. Самар келгиле. Кел, машинанын ээси кана? Машинанын ээси. Келиңиз, сиз өзүңүз биринчи сөз баштап берип коюңуз. Ушу балдарга эле ушул кандай кайсы сатыш? Экону Хамза менен Асан деп коерсиз, кете бересиз. Ассаламу алейкум. Мен интернеттен көрүп барыбызга кыргыз эл көрүп коебуз жалпы. Анан биз да артта карап отурбайлы деп кичинекей болушун келечек үчүн эз болуп үчүн. Бир аз да болсо салымыбыз болсун деп Аллахтын ыраазычылыгы үчүн колубуздан келген болсун деп могу машинаны алып келдик. Канчага берип небетсе дагы ушу Аслан менен Хамза кол чагып коелучу ушуларга минип жүргөн машиналарын алып берип атат. Мындай. Рахмат чоң. Минип жүргөн машиналарды алып келдиңиз. Бир аз кемдер эмелери бар, нюанстар, бирок арзанга берип. Ошонусуна жараша сатылат. Ошонусуна жарасак бааны өзүңүздөр бересиздер, эл журт берет, анан кийин эки жигитке бөлүп берет. Рахмат. Пул үчүн Самарга тапшырып берип коюңуз. Хамзанын сбору жабылды, общий бияка. О, ошол жака бере бериңиз. Ооба, жабылды. Bunu уже сразу аукционга коёбуз, а? Ага, конечно. Азыр эки машина бар. Кече үчөө түнүлө сатылып кеткен. Кудай буйрса. Рахмат чоң, колчак койлар. Машиналар Асландан берип турса, Самарда ham сразу жабабыз Асланды, кудай кааласа. Там зынтпы. Айдалбай сыйнап жама, молодец. Молодец эми. Бул кандай кишиге күндүрүп коюшубуз керек. Болду, молодец. Азыр отчетко кирдик болду. Номерин алып койсун, тур. Бир адамга тактагаладан номери сөз алып коелу. Каждый келген машинанын бир балабыздын номерлерин кийин жаздыргандар. Кана Самар кана. Самар. Өзү биринчи жардам берген беле башында, э? Бул биздин эжебиз эле өзү. Ооба. Рахмат чоң. Жардам колунан келсе жардам берген болчу. Самое главное, молодцы, соны иш кылып атасыңар Аскар. 5 күндөн бери элдин жүрөгүн барып ыйлап, действительно, это такое благое дело. Кече да балам, мен да отура албайм, мам, мен улакчы балам өзү. Анан мен да атымды берейин деп мына бүгүн алып келдик. Рахмат чоң. Аллах разы болсун жеке. Өзү береке бар өзү. Башынан жардам берип жүргөн экен өзү негизичи. Башынан эле видеону тартып. Ушул моментте дагы алып келип бериптир. Азыр эми мындай болду. Хамзанын сбору кудай буйрса жабылды да. Эми жабылды дегенде кандай счет жетти да. Тынчылык болсо андан ашып атат. Бирок ниетиңиздерде Хамза менен Асанга деп берип кое берсеңиздер, буйрса соо экону тең тиет. Анан уже Асанга дагы кете берет буйрсачы. Ооба. Сизге да рахмат. Чоң рахмат. Балдар самое главное айып кетишти.
Maşallah. Kele kol çağıp koyun jigitler. Bunu hem qayerga baylayız hazır. Endi öne geçiş gerek. Bunu hazır jigitler. Bunu bir жақынырақ bir жаққа жеткиришибиз керек а өзү негизи видео тартып турупчу. Биздин өзүбүзгө тапшырдык, кайра өздөрүнө бербейле bir жаққа жеткирдирейли андачы. Буну байлап ошо жақынырақ асакелерге жеткирип берели болбосо. Рахмат чоң. Assalomu alaykum Kırgızelim. Туруп тургула. Assalomu alaykum Kırgızelim. Allah taolам баарыбызга разы болсун. Ошо өзгөчө биздин катарда жүргөн Аскар агабыздын Allah taolам разы болсун. Иштерди ийгилик тапканына береке берсин. Чоң иш кылып атасыз. Жана кичинекей балдар арасында өзгөчө Аслан менен Хамза энебиздин Allah taolам бир да оору калтырбастан бүт ооруларына шифасын берсин. Биз Sem Express компаниядан келдик. Американский тракл компания колдон келген жардамыбызды берип коюлду. Буюрса ушул жакынкы арада балдарыңызга сбор толугу менен бүт деген сөздү укканга күбө болойлу. Рахмат чоң, рахмат. Сумма канча? 600 000 сом. 600 000 сом буюрса берилди. Кол чабуулар. Мына Аслан менен Хамзага. Азыр биз сразу киргизип коелу. Со мына жигиттер силерге тапшырылды, азыр эсептелинет, Со. Болду. Ассаламу алейкум. Рахмат чоң ушинтип келип жардам берип атышат. Компаниялардан поколение болуп, дегеле эмнеси болгон болсо келип таштап кетип атышат. Кудай буйруса мына ар бир видеого айтып кетели. Хамзанын сбору буйруса акча жетти. Бирок эм-банктары бүт бардык счеттору менен мына Асландын өзүнө телефону менен өткөрүлүп берилет. Хамзанын мурунку аккаунттары, мурунку эм-банктары, мурунку кандай карталары болгон болсо бүт бардыгы иштейт тугандар. Ар бириңиздерге чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Болду, рахмат чоңга. Алла разы болсун. Мынаны бер. Кайсы жактан суу? Мына эм-банктар. Бирок наличийлер силерде өзүңөрдө болгон. Эм-банк кошулган эмес. Улан. Кайсы эм-банк кошулган эмес? Улан. Кошулган Powerbank алдырчы, Аскарга Powerbank. Эм-банк кошулган эмес. Тура түшүндүм. Болду. Мына эм-банк кошулган 15 600 канча миң таштап кетти? 600 000 сом. 600 000 сом. Жок, болду, түшүндүм мен. Азыр эм-банк кошулат. Болду. Түшүндүм, болду. Мындан карагыла жигиттер, Өмүрханды билип берип койгула. Өмүрханды карап бергиле. Бу жерде эм-банк жок. Себеби булар 70 миллион 719 миң өздөрүндө ушуга чейин турган Optima сомду эм-банктан башкасын эсептеген. Мындан кийин азыр оштун суммасы кошулат. Эм-банк өлбеле ошондо. Жок, эм-банк кошулган эмес. Бир да кошулган эмес. Эм-банктык азыр канча чыкты? Болду. Эм-банктын азыр эм-банктагы карталарга сумма кошула элек. Биз баштаганга чейин эм-банкты кошпогондо буларда канча сом болгон? 7 миллион. Жок, биз баштаганга чейин эмес. Биз баштап эле эсептеп аткан малда бир күн отчет бергиле дегенде 70 миллион 719 миң 30 сом болгон. Анан бул жерге азыр эм-банктын ичинде канча счет болсо, ошол кошулат бул жакка. Мурдагы эм-банктын счеттору бул жакка сыймайт этилген, ба сейфинде. Азыр бирок бул 70 миллион сомго мынал жерде разница чыкты көп. Мурда 11 миллион 358 менен санаган, азыр 17 миң болуп калды. 216 миң болгон 300 миң болуп калды. Эми ушул разницалар кошулат. Ошону менен эле бул жер азыр 75, азыр бул жер 100 болуп чыкты. Эм-банкта уже эле канча турат азыр? 88 болгондо эле уже мындай. Асланга уже конкретный сумма ашты. Ошон үчүн бизге азыр единственный Өмүрхан керек. Руслан ана. Өмүрхан керек бизге азыр. Өмүрхандыкы керек. Зеле керек. Анан кече Бишкектеги Нуржигит, кече Бишкектеги шотту берген бизге. Нуржигит чакыргылагын. Кече Бишкекте. Эми давайчы, мынаны түгүнө жазалай. Ош. Эми оштон. Плюс мынаны оштон керек. Жок, азыр ош итог. Сен бияка жазасың. Бияқасың. Тинковду бияка жазасың. Тинковду аны жок, Тинков жазбайт. Болду. Эм-банк эле калды. Тинков жазылбайт. Наличий эм-банк кошулат. Калганы бияктан итог уйсумак нерге чыгарып берип коебуз. Ошондо жетип калат экен. Оштогу наличийди, Бишкектеги наличийди. Азырдан карасаңар, Кудай буйрсачы, мынал жер азыр анчы-мынчы эле 90 чыгат. 90 чыкса. Эм-банктын өзүнө 88 миллион болуп атса. Уже эле жабылды да бул жакчы. Азыр бул жерде машинелер бар, Оштон келген наличий бар. Асланга 200 миң 200 миң. Жалалабадта бир үй бар. Жалалабадта үй бар. Бакага чалайлы, бергин. Бакада акча бар. Бакадагы сом. Дамкеге чалгын сен, Дамкеге. Ошол мына Кудай буйрса сумма чыгып атат. Эсептеп атабыздар. Азыр мен бирөөгө отчет берип коеюн. Досум, мына буйрса отчет чыгып атат. Кудай буйрса Асландыкына дагы толтура ашты.
Күбөлөр бардык отуруп мына жерде прямой эфирде санап. İnşallah. Не очень сумма берет. Общий. Бишкек. Очон кыйында братан? Бишкекте. Бишкек нал деп коеюн. Ben 3 yazdım. Бишкек нал. Бишкек налды полный сумманы бергин канча миллион чыккан. Бул Бишкектин налы мына суммага кошулган эмес. Бир да кошулган. Азыр Бишкектин налын эсептейбиз бул жакта. Кыйындар отдельно калат, Өмүрканды билебиз, анан бияктагы мал мүлк калат. Азыр биз просто биздин максат ушул убакка чейин чогулган акчаны эми эсептейбиз, буга бөлүп беребиз. Канча суммасы ашса, суммадан чыгарып бул жактан не калган болсо, бардык аслан көтөрөт. Сен өзүңүн суммаңды аласың, бул жерден дуаны беребиз, калган мынал жердеги урматтуулардын келген майбак даже бүт бардык. Андай болсо жылкы-былкы автоматически өтөт. Бул 170 миллион акча алат болду. Бирок 170 миллион жөнүндө дагы биз информация беребиз. Ошондой Аскар. Biz başlaganга чейин буларда канчасы так сумма бар эле. Ошону булар айтып 18 миллионго 23 болду. Силер ошону айткыла, силер 20 миллионго жетип biz başlaганга чейин силер так сумма канча? 18. Эми карап, 18 миллион и плюс АПА фонду кошулган беле ошо. Жок, 18 24 экен ака. Себеби мен бир укканымда ошенткенсиңер. Мен себеби эртеси келип баштаганда 5,5 миллион мен статуска болчан канча дегенде силер 18 дегенсиңер. Кийин АПА фонду бир дагы кошо элек деген. Жок, аны башка кошкон эмеспиз. Ошондо 18 миллион плюс АПА фонду менен силерде 24 болгон. Бул резонанс баштала элек. Анан ошондон бери анан 100 канча миллион чогулуп берди элде. Биз беришибиз керек да отчет. Кечеги башталган күндөн баштап мындай кетти. Ошондо 24пү? Ооба, 24. Мына 24 тура. 24 siz 200 Daha başka koyuyoruz. Dagы бир. 24 milyon. Biz 146 milyon verişimiz gerek de boldu ошону менен. Çok атакылака. Булар общий ондой эмес. Биз буларга 170 миллион акча беребиз. Полный ошол эсептеп, эми акча бардык силерде. Болду. Бул ону да кошкон. Доступ пост менен акча берет. Ошондо буран 3 күн мурун эсептелингенде 70 миллион 730. Сен мынанда ошондо Эмбанктан да сыймайт экенсиң. Жок, Эмбанк кошулган. Жок, Эмбанктан мурун сыймайт этилген. 70 миллион ушул болгон да. Болгон, мына баласы орган күндөн баштап болду. 3 күн мурунга чейин ушул болгон. Эми азыр эми разница чыкты. Өмүрканды бил кайра чак. Ошол азыр эки адамды билиш керек, все болду. Эки адам билинсе эле азыр мына жерде сумма конкретный чыгат. Буга Эмбанк кошулат, Оштун наличии, Бишкектин наличии бүт болду. Оңой эле ошондо. Түшүндүм мен. Мен жетпеген суммасын берем. Жол раз. Калькулятор ачыкла. 4-5 калькулятор ачыкла. Телефон 20 миң сомдон алып Болду. 2 миллион 40 миң 112. 2 milyon 40 миң 112. Кошу. Мен сразу бияктан доллар чыгайын. Коштуңузбу сиз? 2 milyon 40 bin 112. Так, Плюс 7 теңге салайын, 87. 406 миң 899. 406 bin 899. Көбүңөр эсептегиле, адашасыңар. Кошулган 32 миллион 505 миң 513. Ушуну 32 миллион 505 миң 513. 5 миң 513. Альфа банк 345 миң. Турле. Так, дальше. 345 миң Альфа банк. Кошу 128 миң ВТБ. 70 миң Сбербанк. 4 миллион Даниэль. 385 миң Москва волонтер. Так, Москва волонтер. 385 milyon. Москва волонтер. Мыналчы жигиттер. Мына 110 миң долларды доллардан алабыз. Даниэлде наличка акчага Соңго кылабыз. Мына 9 миллион 570 миң. 9 milyon 570 bin. Ошону эсептеп айтыш керек. Ровно? Ооба, ровно. 15 миллион сом. Билдечи болду. Кай примерно канча кече алып кетип аткан. 15 milyon. О деньги 2 миллион сом. 2 milyon son. Optima Bank 2 миллион 157 миң 601.
2 milyon 100. 2 milyon 157 bin 601. 601. Bakay Bank 340 bin 469. Primoyda menikindesiңер mi? Mınalar da. 40 bin 469. Tartıp durma. Bölük kılıp niyaktan. Mına bölük kılıp tartıp durma. Bakay Bank'ta ayttım ha. Emi tenge 135.866. Bu somga? Bu tenge öce somga bu. Tenge dep жазыптыр. Ha bu onda çok ayrı. 135.856 bölü kança? 499 bele? 499. 272 dolar koyduğunda 87. 23.664. Plus 23.664. 664. Yok alıversin. Tak, karşı gittik. Kaspi Gold'da hesaplayın tutturdular. 17 milyon. Goldan bana 17 milyon bölü 499. Para var. 34.068 dolar. Bunu koydum 87'ge. 2 milyon 963.916. 2 milyon 963.916. 63 bin. Boldu. 16. Safe 3 milyon 818 milyon. Safe 3 milyon 818 bin. Hem 3 basıp koyuyoruz. 3 milyon 818 bin. Dolar 12. 38 0. 12.400. 487. 1 milyon 78.800. 800. Bişkek Valançor 1 milyon 115 bin. 1 milyon 115 bin. Şef dep жазылып 35 bin. Yedik. Oşanlık ha? Şeftik ha boldu. Ha oşalı şaka koşulup ketken. 3 milyon 49 bin 350. 350. Şeftik ketti. Dağı Bişkek Valançor. 457 bin 580. 580. Aha. Общий dep жазылысында берді. Lan niye öyle общий? 450 dolar plus 4.000 dolar 160 bin. Bir yerde offshore şerge çeyin dinten çıkartma olgun ekensiz. Tenge pengelerden beri bari biz yokşadık sanatçı. Emin 511.176. 511.176. 176. Oldu. Tırtırın, çok. Olgan yok. 576 bu komşu sınavdı. 30 bin som. Dolar somu. 14 milyon 46 bin 150. Bunalar kanday sanalgan oşan turtturlar. Dolar somu dep kanday kılıp жазgansın? Kim жазган bunu? Rubl somu dep. Somgo degende. Hem айтып каднамы болтат. Жоқ, оны түшүнүп атам. Ушул мынияктагыны эле жазып койгон эмессиңерби? Ошону айттым. Туруп-турна Тинькофф азыр мынаны эсепте. 23 milyon 400 kança neger. Burada 70 milyon 719 bin çıkan eken. Buna karala. Turuyla ayttım. 70 milyon 719 bin çıkan bile. Hazır bu yerden 10 milyon çıkıyor da. Başlıyor. Razniца kança? 10 milyon. Az men minus aytdım. Siz ölçüp Evet. Kança olsa 70 milyon 719 bin 030. Raznicası 11 milyon 770 bin. Emi mınal yerdenle sanay koyuyoruz anlıcı. Mınal yerdenle sanay koyuyoruz. Emi mınan karaklar. 1 milyon 952 bin 789. 1 milyon 952 bin 489. 400 kenar. Minus 2 milyon 40 bin. Minus 2 milyon 40 bin 112. Fark berip olan. Koy para. Жоқ, az boş götür özüne. Жоқ. Boş böyle kağızga жазабыз. Bir kağız berip olan. Tur. Ertenek. Şöyle bunu realne kılıp esepte berbesek, razniца kança çıktı? 87.623.
623. 623. Yemi 677 dolar sanay koyuyorlar. 677 koyutludan 87. 58.899. 58.889. Yemi davayçı 23.494.000 minus 32.505.000 513. 9 milyon 11 mil. Evet. Yok, böyle buna 9 milyon 011 513. Evet, kette. Дальше пошли. Optima 1 milyon 622.000 590 minus 2 milyon 157.000 601. Так, разница 535.011. 535.011. Bakayban 216.327. Урматтуу журтташтар, бүгүн Кыргызстандын тарыхында тарыхый күн болуп атат. Анткени кыргыз бириги чоң сумманы топтоп отурган жаш наристе балабызга акчаны топтоп эми дарыларга жөнөтүп атат. Toplanan akça bu bizdik emas. Bu eldiki. Elge rahmat. Uşul topluluğu, uşul işlerini başlayan Askar'da özgöçe rahmat. Bu summanı biz bir haftaga jetkirmey 4-5 gündün içinde toplaganга жетиштик. Endi mına uşunun atçotun dalili menen takta etmiyordu. Askar'ga söz vereli, Askar atçotu versin. Assalamu alaikum deyikte. Buyursa sүйініп тұрабыз. Итогыны уатта buyursa sүйінесіздер. Шашпай, видеокамераға жақшы тартып қойысыздар. Анткени бұл өтө чоң жоопкерчилик, өтө чоң сумма. Кыргызстандағы биринчи жолу ушундай чоң сумма, биринчи болгондо да өтө тез жогулган бир чоң сумма болду. Ар бириңиздерге рахмат. Чоң ушинтип жапатырмак кийичилерге бул нерсегечи Руслан, Аслан ушулар кандай болуп көрсөм, мен да ошол нерсени көпчүлүгүн көрүп алдым да. Ушундай кичинекей балдар келет, биринчи топтогу майымдар келет. Ошонун арасында дагы силерге чоң рахмат. Ушул жигиттерибизчи эко тең айтты да, биз үмүтүбүздү үзүп койду депчи. 170 миллион сомду утканда любой үмүтүн үзүп койду. Маселе акчада эмес, бирок ошол дайыр алган болсо жакшы болот деп, буларга да бир себеп болот деп, Асландын өзүнүн оозунан уккан сөзүбүз. Мен үмүт үзүп койдум эле дейт. Кече ушул Хамзаныкы башталгандан кийин болот экен да демекти, анан кийин аракет кылып баштадык дейт. Элестетиңер, кыргыз эли мына бул кандай чоң сумма. Ар бириңиздер мына сиздер убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерчи бул өзүнчө бир санага да. Ал ушул жерде камера тартып отургандын баардыгы сиздер себепсиздер. Сиздер ойлоңуздар, мына Аскардын прямойунан эле ушул акча чогулуп калды деп. Сиздер вообще айтпай эле коюңуздар, Аскар сен болбогондо, мындай болгондо деп. Мен силердин катарыңардагы адаммын. Жөн эле мен ушул нерсеге себепчи болуп калдым. Ошон үчүн ар бириңиздерге чоң рахмат. Ушунча келип берип аттуу баштуу агалар, дегеле кичинекей балдар, даже мамлекетибиз өзү дагы аябай көңүл бурду. Урматтуу ажообуз Садыр Нуркожоевич өзү дагы көңүл бурду. Өзү дагы аябай чоң сумма кошуп берди. Генералыбызга дагы чоң рахмат. Ошол биздин улуу агаларыбыз колдоп турган болсо, албетте артында кыргыз эли биз сөзсүз колдойбуз жигитте. Ар бириңиздерге чоң рахмат. Анда отчет итогун берейин, буюрса. Калькуляторду кийинки телефондон чалдырып койбойсуңар, а? Бисмилла. Эмманка ушул убакка чейинки түшкөн акча 88 миллион 86.643 доллар. Апа деген фонддон 6 миллион 31.750 сом чогулту. Бишкек наличий 2 күндө. Бишкектин наличийна 2 күндөгүсү 10 миллион 64.720.
Силерге дагы чоң рахмат. Ошко бардык эле. Кандай болгон деп бардык. Оштан аябай чоң результат көргөздү. Оштон наличие өзү. Бул 1,5 миллион М-банкка кошулуп тур. Ошондон тышкаркы наличие 12 миллион 706 миң наличие болгон тура плюс. Ал М-банкка кошулуп ошон үчүн М-банктын суммасында кетти. Бирок Бишкектен эмне көп дейин десеңиздер, Бишкек мындан 2 эсе көп берген. Анткени М-банк бияка алып келген мал мүлк бүт бар. Анан ош менен Бишкек биз көп бердик, аз бердик дегендей бир сөздөр чыгып кетпесин. Москва данный момент примерно 6 миллион экен. Москвада чоң рахмат жигиттер. Анткени Бишкеков менен М-банк бул барабар кетип атты. Бул жерде биз грубый отчет берип атабыз. Биз өзүбүз эсептештик. Бул жерде эсептешилгенде бүт бардык өкүлдөрү турду. Биз деле аз итогий отчет чыгардык. Русландын жааматы, Асандын жааматы, анткени итог ашыкча сумма Асанга кеткен үчүн биз Асандын жааматын сөзсүз алып келип, мына Сүлүй баш болуп, жандагы адамдар бүт бардык көрүп турду. Русландын өзүндө ушул убакка чейин Тиньковко түшкөн, банктары блокировка болгон, деги эле мына Казакстандан чогулган акчалар 77 миллион 611 миң 80 сом. Жалалабад бул баягы сумма Ош, Баткен ушул Ош жактагы, Ош Баткендики. Жалалабад өзү бакалар, бака данкелерге дагы чоң рахмат. Ушул жигиттердин дагы аудиториясы менен, ушул жигиттер дагы мындай кегиле жигиттерди атып, бакалар 2 миллион 300 миң сом примерно азыр бар сумма. Ошондой эле Америкадан да, Американын суммасы да бул жака кошулду да, наличие болуп эсептелип калды. Америкалык дагы бир туугандарыбыз биз бияктан туруп Дастанга чалган эле, Американын өзүнөн 36 миң доллар акча келди. Америкага чоң өзү Хамзанын ушул жерде өтө важный момент. Хамзага өзү 170 миллион сом керек болгон, Азыр ушул айтылган суммалардын баардыгын кошкон, бул жөн эле акчаны айттык. Биз мүлктөрдү кошо элекпиз. Бул жондан айтылган акчанын суммасы. Азыр эми мүлктөр жөнүндө дагы аддени сумма беребиз. Акчанын суммасы эми айтам 170 миллион сом Хамзага чогула турган болгон. Жанагы үмүтсүз болуп чогула экен, өтө чоң сумма 2 миллион доллар деп аттык эле го. Биз Хамзанын өзүнө 202 миллион 801 миң 200 бардыгы наличие болуп кошулуп калды. Ошон үчүн себеби Оштон бизге келип ачып ушул наличие жазылып калды. Жети болбайсыз, баардыгыңыздарга рахмат. Биз 170 миллион сомду кантип чогултабыз дедик эле. Болгону 4 күн болду. Хамзанын чуркаганына 5 ай болупту. 4 күндө интернет аркылуу угулду. Демек биздин колубуздан келет экен да. 200 ашыгы менен 202 миллион бул акчалай чогулупту. Эми сиздерге бүлүктү. Анткени бизге өтө көп машиналар келди, аттар келди, койлор келди, тегерман ичи магазин болуп калды. Мүлктү примерно итогун 11 миллион 770 бул деген долларга 512 миң 424 миң доллар болот. Эсепке життер. Почти үчтөн бир бөлүгүн уже Хамзанын фонду менен жаап койдук. Демек биризде колдоо берет. Ар бириңиздерге ушул керек, ар бириңиздерге рахмат. Бул биздин азыр бөлүп турган суммабыз. Каждый минут, каждый секунд М-банк өсүп атат. Мен ойлойм, Кыргызстанда мындай рекордный чогуу болгон эмес. Биз ушул жерде сүйлөп, бул жерге суу келип ичишек ровно 13-12 мүнөттүн ичинде 1 миллион акча чогулган М-банккачы. Ошондо ар бирисиздер себепсиздер. Бирок айтайын үчүн мен просто итогун бердим. Бизди чуркап берген, ат айтылбай калса кечиресиздер, башында турган Атакул агабызга өтө чоң рахмат. Мен бүлүк алдым, ака. Бул жакка келип койсоңуз болбойт дедим. Мына Пайпай акам учуп келди. Актилек, бардыгыңызга таанышсыздар, универсиада тамашалоодо ойноп жүргөн. Бул дагы Ошту көтөрүп, ушунчалык аракет кылып берди. Бака, данке, ал жигиттерге сөз жок. Көп машинаны ошолор абдан ичке алып берди.
барып Жалалабадта сүйлөп берди. Анан биз Аскар Автотрейд жамааты биз ар дайым кызматтабыз жигиттер. Ассалам. Gördünüzler mü? 2 yaşlarında Nariste'nin ömrü kımbat mı? 200 milyondan çok sunma kımbat mı? Ömür kımbat eken. Biz ömrünü bağlayalatı geliriz. Buna hoşuna duruşuz beyalatı geliriz. Bu başlanışı buyursa. Biz birincisin çengdik inşallah. Bol çabalar olsun. Benim şu yerde en oğlum şu dersine turup bergen Jalp Elge Rahmat özgöçü mına bintip korolsunun eşiğini açıp bergen büt şarkı düzüp bergen Askar'a çok rahmat. Askar jasayalgan jasayalmagan jasayalmay. Kendine karşılık bildire almadan Allah'a karşılık bildire almayı. O şun için Jalp El Askar'a karşılık bildirip koyuşunuz bu millet. Askar bu işin bağında yeni koşulan çakır bağında bul derse bolma emez. Ümitsiz şeytanın dengeline çıkan var kendisine. Buna çasalım. Salın koşkanlı şu Askar'ın Jalp'ın cemaatına deneyli karşılık bildiririz. Anasıkara, Bakra, Kamike, Amerika'dan insanı Dastan Ali hareket kıldı. Altına dağılan bir top anlarız. Oşkan insanı Akdirek. Biz Oşku Askara göz, bu da Ruslan uçuyoruz. Uçup parlayacak, tünü benim boz gidip diktirip boşal dedi. Bir şartlı düzük koydu. Bugün Oşka, ekimiz üçten giyin uçtuğunu, Oşka maksat hafta Dubai'den Polat degen balanı çok getirdi Oşka degen dayanıp geldi. Ağzında Oşka degen dram teatrının aldığında ştatta sayılır. Ağzında erken dağı, üçü günü dağı bu ondaysa kaza sadaka toplu başı gerek. Aslanın bütün göçeği. Belki bunu atlarız. Çağday kaçarar. Demek biz casaya bakıyoruz. Bir meselenin kapı ödetinde ayıp koyuşuz gerek. Harbi casalan hiçbir niyetten sırçısı çıkar. Sözsüzdür çıkar. Ankenin tiyin aralaşkan cennet fitne olur. Duralım. Biz düşüncelerinde tak kese ayıp koyalım. Buna Ruslan'ın, anan Aslan'ın dağı Balgar'ın birinci malumatında 170 milyon son kerek de yazılıklar. Duralım. Buna özleri de tasdıklar. Bugün biz 200 milyon sondan çok Ruslan'ı topladık. Benim düşüncede hazırlar biz Atçoğlu çıkaracaktan uçurda komentaride adamlar yazı attı. 170 milyon sonlu derip anın sırtından dağı koşunca baya caşat durursunlar. Misal Dubai var, davranatsa Alcende caşaş gerek. Barıp gelgen yol giresi, 2 yıl caşasa 2 yıl oluşunacaklar proçi rast oldu. O şoka koşmaya gilediğin komentariler oldu. Ağa derilmek. Emne üçün. Biz başında süreç gördük. 170 milyon son degen sunmanı Ruslan dağı, Aslan dağı, büyük proçi rasportunun koştuğunda biri de bulamayız. Vardığı o şu sınav eden organ ürünlerinin yeğenleri boş olsunlarını göstermek. Demek bunda içerisinde proçi rasportu varlık rasportları 170 milyon sorunun içinde. Birlikte ушул жерде түшүнбөсүн болуп калат. Эртең бул укол арзандашы мүмкүн, кымбатташы мүмкүн. Ошол мезгилде ушул 2 жигит эмес, биз аталган экөөбүз бирөө болуп калышыбыз мүмкүн. Чегин азыр деле любой момент көргөзөт. 1 миллион 819 миң
500 dollar eкен, bir rubla. Аны азыркы курс менен долларга чапкан, сомго чапканда 160 миллион сом болот. Бирок булар башында бар эл адашпасын деп 2 миллион доллар деп айтышкан. 2 миллион доллары 170 миллион сом болот. Биз азыр жамаат менен машварамызды сиздерге дагы салайлы. 10 миллион 9 миллион сомго лишний расходуна кетет экен. Эмне дегенде Дубайда 3 ай жашайт. Принципиально ал жерде жашайт. Дубайдын расходун билесиздер. Казакстандан 5 миллион теңгеге бир аппарат алат экен. Плюс кастеттери бар экен. Эсенде да буну карап массаж кыла турган врачтар жок экен. Бул жигиттердин өзүнүн айтуусу. Мурундан мурда ооруган Арузат карындашыбыз дагы өмүр жил Москвага көчүп кетип жашашкан экен. Москванын жашоосун билесиңер. Булар канча жыл жашайт? Айы Алла билет. Булар азыр бала менен күрөшүп, ишке дагы убактысы жок болот. Ошол расходторуна деп силер өзүңөр болбосо эл айтты 170 миллиондон көп бергиле. Биз элден бир баягындай жаман сөздөр чыкпасын деп өздөрү айткан сумманы бердик. Ошондо бир 100 миң доллар расходу бүт кастетине, аппаратына, жашаганына, Москвасына деп бердик. Эгер сиздер ыраазы болсоңуздар, ошол бойдон деп калтырганыңыз жакшы. 170 milyon som demek çeşildi. Buğa Ruslan'ın özünün rahatçılığını alıp koyalım. Ruslan, uşunu böyle masine çeşileri razısın mı? Masine çeşileri ben bu kol aldırım. Uşol rasmı acısı oldu alacağım. Özüm yaşımın işteyim. Özüm bağım. Assalamualaikum. Sizler barakatler. Ayı Oruz ayından turabız. Barınızlarga Allah taala razı olsun. Allah taala barınızlarga 2 milyon baktılığın versin. 5 şamanlık görgünüzler. Benim balamı sakal alыңыздар. Qanday rahmat aytsınlar bilmeyim. İnşallah barınızlar şu жерде көрүп турасыздар. Кыргыз элин салып qanday өзүнүн көрмөй калган бардыгы бизге жардам берип жаткан телефондун ар жагында Ош, Чалова, Чет областы, Москва, Казакстан бүт жактан миллиондор бизге жардам берип жаткан бардыгыңыздарга Аллах таала ыраазы болсун. Аллах таала көрүп турат. Кылган ишиңиздерге келгенде сандагыңыздар Аллах таала ыраазы болгон болсун. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Хамзанын сбору 170 миллион чогулду. İnşallah ошол кымбат уколду алабыз Кудай буйрса. Bizim spor buyrsa бүгүнкү saat, бүгүнкү секундтагылар менен Хамзанын спору жабылды деген менен токтоп калбай бардыңыздарга айтып коеюн, ушул жерде кыргыз элин барыңыздар. Бул жактагы мага окшоп мен 1 жыл кыйналдым. Бул жактагы кыйналып жатат. Иншалла бул инсанды да көтөрөйүк. Караңыздар 50 миллион чогулуп калды. Наракта 10 миллион. 60 milyon çoğult kaldı. 100 milyon çoğult almayız be 2 günde. Ne 2 günde çoğult düştü inşallah. Buyursa. Kengizler buna cevap koyun. Buna жерде bizge yardım bergen 1000 volontör oturat da var. Karabazlar, Hamzaga, kızlar vardır. 1000. Anladım. Sonunda çoğult versin. Volontörler hiç şaka gitmeyin. Vardığınızlar uşul Aslan'a candan verin. Tamam şunu ben duvanda Hamzaga çoğuldu toxtadım. Şunu ben toxtat degeni düşündürmeyin. Ulanat degeni düşündürmeyin. Biz yani aslan için güreşiyoruz.
Hazır bizce bütkül şu anға чейин Хамзада кандай система болсо, кайсы аккаунттар иштесе, кайсы Ембан, кайсы Тинькофф деген эле Хамза үчүн кандай нерселер түзүлгөн болсо, бүгүндөн баштап бүт баардыгы токтобой Асандын командасына өткөрүп берилет. Командасы дегенде кайра биз өзүбүз ошону алабыз. Сиздер ар бирине жеткириңиздер. Русланбек деген Ембанга түшсө, демек Асанға түшүп аткан болот. Бүгүндөн баштап карап коебуз. Азыр Хамзага 170 миллион сом бөлүнүп, андан башканы, кеткени бүт баардыгы ушул жака кете берет. Дагы деле эки карта бойлап, Хамзаныкы и Асандын өзүнүкү. Хамзанын дагы аккаунтундагы акчалардын баардыгы Асанга түшөт. Aslanla istek salıveringizler hiç ötüp koyduk. Mende telefon yok, mende şotlar yok. Varlığı Aslan'ın bolunda ötközüp verdik. Gelingizler yardım verip koyun Aslan'la. Buna düşündüğünüzler ha? Account'ta da ötközülü devlet. Instagram account. Telefonda da, Embank shop'ta da varlığı Aslan'la ötközülü. Aslan'dıkı doldurulmayınca toplayız inşallah. Kolay gelsin. Hazret burada da Aslan'ın atasına söz verelim. Atak bulursa kazanç. Sesle kadar gir. Burada. Arkasını böyle şimdi arka. Biz bugün Jalpı Kırgızeli Jalpı Kırgızeli tüyçük takkan Hamza'nın büyümülesinin batasını alışımız gerek. Çoğu adamları çoğu neler geldi. Tuğlanları. Uşun kişilerine söz verenleri Atatürk'ün cana tağa жүрді. Batasını alıp andan ki sözlü Aslan'la veririz. Assalamu alaikum, Erkjun. Mına bugün жақсы ağır oldu. Ruslan bir tuğan solum. Ruslan 5 ay burada geldi. Şunda uğurlup kalktı. Emine olamız. Kançakta dese 7 milyon dolar degende bizim düşüp kaldı. Oylamanlarca. Bayda 7 milyon. Mantıkçı oldu. Rahmat. Şunu özleme kılıp Atakul sana rahmat. Bardığınızlarga rahmat. Şunday Prezidentibizge rahmat, çoğunlarımızga rahmat, bardығы kol kavuş kılıptır. Bardığınızdan Allah Taala razı olgun bolsun. Bardığınızlarga densoluk, işinizlerge iyilik. Şunda köp tükürsek köl bolat degendey, koldan gelişince bardığız bir-birimizge jardam bereyli. Rahmat jardamınızlarga bardığına. Aydıkça Ruslan'ın bacaları günü tün iştebey, ayın jurtları жүрді iştebey. Bardığına çoğun razı bildiremiz. Rahmat bardığınızlarga. Rahmat çoğun. Assalamu alaikum. Tuğanдар Kırgız jurtum. Mına бүгүн жакшы күн болду. Barыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Ушул күндү көптөн күтүп жүргөнбүз. Биринчи укканда чынында бизде аябай 5 айдан бери бизде уйку жок. Кандай чогултабыз, чогулабы, эмне болот деген күн түн дайым жүрөгүбүздө турду. Şu Hamza neberебиз жашап кетсе экен, бутуна туруп кетсе экен деп дуаларды кылып жүрдүк. Рахмат кыргыз элим, айланайын кагылайын кыргыз элимден. Кыргыз болгонума сыймыктанам, мусулман болгонума сыймыктанам. Көптөгөн нерселерди алып келдиңиздер. Чоң рахмат туугандардын атынан. Ушул Хамза балабыз жашап кетсин. Аллахым ушул Русланга дагы өмүр берсин, көп чуркады.
ушундай мыкты ата экенин далилдеп койду. Ошондой эле волонтер бардык чуркаган мен кыргызмын деген, мен мусулманмын деген адамдын баарына Аллах разы болсун. Рахмат чоң. Жалпы кыргыз элим. Мен болсо ошол Русландын атасы менен бир тууган тай атасы болом. Сиздерге эмне сөз айтышыбызды билбей атабыз, жогоруда тагасы айтып кетти. Бардыңарга таазим, бар болгула кыргыз элим. Мына мындай деп биз дагы ойлогон эмес элек мындай нерсени. Кыргыз элим бириксе болот экен баары. Барын чечип койсо болот экен. Баарыңарга рахмат, таазим, алкыш. Мына жерде чуркап жүргөн балдар, Атакул, Аскар, силерге абдан чоң рахмат, таазим. Жалпы эл журтума аман болуңуздар. Ушундай нерселер болбосун мындан ары кыргыз элибизде. Барыңыздарга жакшылык каалайм. Бар болуңуздар, ынтымак болуңуздар кыргыз элим. Тагын дуа кылдырсам. Эки балага дуа кылдырып коем. Сен сүйлө. Амин онда. Ya Rabbi Allah, şunun iki balanın Allah Teala şifa versin. O жақсы olup ketsin. Bundan arı oruasın. Ata-enesine tapkan ata-enesine daha rahmat. Densolukta olsun. Emin sabır kılınızlar. Bu yağı bir Allah'dan şifasını versin Allah Teala. Amin. Bağırdığınızda daha bir yolu razılçılık, amançılık, aman bolunuzlar. Karmağandır ozağınızlardıkı bağırdık Allah Teala kabul kılan olsun. Amin. Allahu Ekber. Rahmat sizlerге. Rahmat. Biz жыйын туктоочу сөздөрдү айтып коелу. Kamera var, ылдый отур коет. Assalamu alaikum barыңыздарга. Allah'ım uşağa nurdu berip koyun eкен. Berekeni berip koyun eкен bilbeyim. Bardığınızlarga, her biringizlerge razımın, Allah razı olsun. Güzel, sizler menen başты көтөрүп турат. Şunu menen toktop kalbastan bardığınızlardan suranıp ketем, ötünüp ketем. Her biringizlerin salımızdan biz üçün ötө çoğun sebepçi olup koygun Askar Baykege bardıq kızmatka Allah razı olsun. Bundan arı dağı eki dünya rızkısından kem kılbasın. Bu dünya ahiret baktıllık versin. Allah razı olsun bardığınızlarga. Doğru münderler. Negizine tüyüşük tartıp Askar'dın canında жүрген baldardağı Askar kanday tüyüşük tartsa oşondoy tüyüşük tarttı. Askar'da Askar kılgan balдар var. Alar Nurjigit, Bek, jana başka balдар. Tartışma. Askar eköz uktavasak uktagan жоқ bulardağı. Biz uktap kalsak uşul jigitler uktavagıla dep bizdi oygo tuturduştu. Uşul baldarga rahmat. Nurjigit, Bek, jana başka balдар. Kimge? Nurjigitke bir söz berip koyulu, anan ak tilek süйлөсүн, anan жыйынтыктайбыз. Штабтардын иштеши боюнча да кошумча түшүндүрмө беребиз. Бүгүнкү келген коноктор барыңыздарга Аскар атты жамаатты кыргыз эли негизи ыраазычылык билдиребиз. Мен кыскара сөз айтайын. Кыргыз болуп жаралганына сыймыктарам. Ошо. Rahmat. Assalamu alaikum. Memleketdaşlar, bir tuğanlar.
Биринчиден жараткан Алла Таалага чек шүкүрлөр жана мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам-саламаттар болсун. Урматтуу туугандар, мен ойлойм, ушул эки уулубуздун тең атасы бир Алладан болгон үмүттү үзбөй, Аллага гана ишенип, Аллага таянгандык үчүн мына бүгүнкү күндө Аскар доосубуз атактуу калды себепчи кылып, жана журтубуздун берешендигине желкеме-желке туруп, жапа турмак жабышып барыбыз ынтымагыбыздын атынан бүгүн тарых жаратып, бүгүн ийгиликке жетип отурабыз туугандар. Бул дегени Кыргызстандын баары угуп, андан соң болду деген эмес. Дагы да угупаган адамдар ошончо туугандар. Бул бир чети гана башталышы. Буйрса, мына биздин кийинки Аскар уулубуздун дагы акчасы 60 миллион уже чогултулду. Дагы бир күчөнөнү туугандар бериңиздер. Буйрса дагы бир караталы, айтайлы, дейли бергендер дагы болсо бере бериңиздер. Мусулман берип байып дейт туугандар. Бере бергиле буйрса. Көрүп атат, ошол боюнча дагы айтып коелу. Ош улуттук драма театрынын алдында боз үй турат. Биз ошол жерде буйрса, ушул сбор бүткөнгө чейин тикебизден тик туруп кызмат кылып берген даярбыз иншалла. Ошко штабка эртең биз бардыча максат Полот деген балдарга барып жол кое берсе. Биздин өкүлдөр коюлган, анан суранабыз. Аслан тез аранын ичинде Ошко штабка өзүңдүн эң жакын адамдарыңды жөнөтсөң. Түшкөн каражат бүт ошо сенин жакын адамдарыңа биз спорт башталгандан бери чөнтөгүбүзгө биз алган жокпуз. Бүт ушу Русландын жакындарына өзгөрүп берип атат. Аягында бүгүн гана бүт сурманды ачып чыгат. Экинчисинде эле ошондой уланат. Анан өзгөчө бул адамдарга ыраазычылык билдирбесек болбойт. Алдын эле Бака менен түз чалуу аркылуу байланыштык. Бака менен Дамикеге өзгөчө ыраазычылык бир кача коюп. Азыр штабтардын иштеши боюнча акыркы түшүндүрмөнү Аскар өзү берсин, анан аксакалдар бир Куран окуп, батакулгана жыйынтык жасат. Жигиттер, өзү негизи түнү 4 күн окуп, ушул мага өзү 4 ай болуп келген. Ошончо мына келгенде оон келген жардам бердик. Ауыз деген болсо өткүзүп берели. Бирок чын бул жерде азыр деген, азыркы учурда Аскарда бул жер мен айттым Аскарга, Аскар, силер уже бул ишти стратегиясы менен, тактикасы менен уже полный неме туруп калды бул жерде система. Ким менен кандай иштеш керек азыр, потому что бул жерде азыр бул жигитте самарда опыт жок. Чынначы. А мен айттым Аскар, Алланын ыраазычылыгы үчүн ошо Орозо айдын аяк күндөрү калды. Ушул жерде бир аз биз өзүбүз колго кол, бутка бут болуп жардам берели. Дагы маданият өкүлдөрүнө кайрылайлы, блогерлер кайрылайлы. Мен кандай кадыр баркым бар болгон болсо, мен ошонун баардыгын салайын да, мен ошол жерге сен жаныңа жардам болуп берейли. Сен ушул жерде уруксатың менен дальше система туруп калгандан кийин азыр кайра башка жака коюп салсак, кайра баарын бириктириш кыйын болуп калат да, чындачы баарынын башын бириктириш кыйын болуп калат. Лидер чыгып жатканда баардык адам кыргыз эли азыр ушул Аскарды угуп жатат. Ортодо мен чыга калып минтелесем, азыр мени сразу аркаман эчип кетпейт. Система туруп калган жерден, ушул күч менен, ушул энергия менен эле дальше ишти алып кетсек жакшы болот деп ойлойм. Ана Аскардын өзүнөн дагы биз уруксат сурадык. Ана Аскар айтты, жардамым керек. Баары кош тааныш билиш болсо ошолорго жөнөтөлү. Мен мисалы барам, ар бир ушул жерде кино актёрго, футболчуга, мен тааныган адамдарга барып туруп, ушул жерден видео тартып берип кой деп баардыгына барып неметебиз, жардам беребиз. Ошон үчүн бир аз ушул энергия, акыркы энергиябызды туугандар, штабты бир кылып эле, бир эле лидер болсун, ортодон бирөө чыга калбайчы туугандар. Ушуга макулсыздарбы сиздер? Макулсуздарбы? Анан макул болсоңуздар туугандар, Кудай буйрса анда ишти алып кетели. Кандай энергия болсо, кандай ниет болсо, бардык амал ниетке жараша болот дейт. Анан ушул Асландын сборун баштап, Кудай буйрса мына Самурай сборун баштап, жакшы аракет кылып, дагы бир Орозонун акыркы күндөрүндө аракет кылып койсок, бател чогулуп калат экен, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Биз болгону гана себепчи экенбиз да. Мындай сөздөр да келип атат, бир сөз кып чыгып кетейин. Туугандар, мени туруп ортодон
интернетте жаман. Şunday bir güç kelgen mezgilde toğlumun konulan güçe ekemizdi dəlildedik. Adamsındı, adamca jaşaş gerek, bala kuştu atına ataş gerek. Burada bir nesene basa vermeye ait koyalım. Aslan kapağı çekleri ol. Şevket Canaş'tı. Kalpa Canaş'tı. Er azamatqa her günde her qanday sinov beradi. Buna bir ay burada Asqar Durmanov. Asqar gel qamoqqa olsun. Asqar. Jadaqlar jo'q bo'lib ketmesin o'zi. Rahmat. Endi navbatdagi qanchunlar bor. Albatta aytib qo'yalım. Asqar. Азыр бардык эле маалыматтардын баары айтылды окшойт. Негизи эле бир суроо сизге. Ушул убакка чейин эмнени түшүндүңүз? Ошол жөнүндө Бул убакка чейин кыргыз элинин ынтымактыгын түшүндүм. Көптү көрсө көл болот дегенди түшүндүм. Кыргызстанда жаш карысы дебей, биздин даже урматтуу президентибиз дагы колдоп, ушунчалык бизге дем күч берди. Кыргыз эли аябай ынтымактуу эл. Муну башынан билебиз. Жапа турмак ушул жерде до конца туруп беришти. Эми азыр ба сүйүнүп аткангачы бул чоң сумма чогулду. Элдин оюна келбеген сумма. Эч ким деле ишенген эмес. Бирок биз Кудайдан үмүтүбүздү үзбөй, ушинтип ынтымактуу болгон болсок, буюрса баары жакшы болот деп. жүрөгүңүз элжиреп турду да, сиздин эң оюңузда калган, жүрөгүңүздө элжиреткен окуя кайсы болду? Менин оюмда калган көп учурлар болду. Кичинекей балдар аябай кыйналган. Биз ошого чейин эми жардам жумуштарын аткарып жүрөбүз. Ошол биз өз жардам берген адамдар келип, болгон ушул пасоямы таштап кетип атам деп, эми көп эле учур болду. Анын ар бири чындап айтып олтурсак, бирок өтө ыраазы болдук. Өз негиз кыргыз элине аябай ыраазы болдук. Болуп турса бергенге жеткирсин, кайрымдуулук фонду ачалы деген оюңуз барбы? Жок, мен ушул жерден айта кетейин. Мен ушул Хамзанын жумушу менен токтотом дегем, анан кийин ошо Алланын каалоосу менен ушу Асандыкка чыгып калып, анан Асандыкындагы жүргүзгөнгө туура келип калды. Мен ушул Асандыкын бүтүрүп, Кудай буйруса мен бул нерседен чыгам. Мен эч кандай фонд ача турган оюм жок. Кыргыз элине рахмат, ушунчалык көп смстер келип атат, жакшы смстер. Бирок, урматтуу кыргыз элим, мен ушул Асан менен Хамзаныкы бүттү. Асандыкы бүткөндөн кийин Кудай буйруса мен бул нерсени токтотом. Сураныч офиске толтура жардам сурап келип атышат. Бирок биз бардыгына жетишпейбиз. Ошого сураныч мындан кийинки активисттерге, мындан кийинки фонду барларга өткөрүп беребиз. Жашылыктарга себепчи болуп калды. Мынтип чыгарууну эмне себеп болду? Ошол үйдө эле отуруп, жөн эле ошол жүрөгүм ооруду. Анткени 3 ай мурун келгенде башкача болчу. Бирок 4 айдан кийин көргөнүмдө аябай кыйналып кеттиптир да, анан жүрөгүм ооруп киргиздим. Эми бул албетте Алланын каалоосу менен ушул нерсе болот экен эле, ушул нерсе болду. Мен өзүмө бул нерсени кылдым. Мен калпак кийсем, чапан кийсем, мен бул нерсени эч качан башкача көрбөйм. Мен мурун кандай Аскар болсо мен эл мененмин, мен өзүм бийик тутпайм. Анткени биз жөн эле себепчи болдук. Чоң рахмат, сизди куттуктайбыз. Буюрса жакшы жаңылык менен бөлүшүп турабыз. Чоң рахмат. Жок, бияк интервью алып атат. Сизди куттуктайбыз. Жакшы жаңылык менен бөлүшүп турган убагыбыз. Анан кичине болсо да үмүтүңүздү үзүп койсоңуз керек. 1 жылдан бери чуркап жүргөм деп айтып калдыңыз. Сүйүнүшүңүз менен бөлүшүп кетсеңиз. Кандай сезимде турасыз? Getir. Getir. Getir.